Баяна Кулова, Өмүрбек Чиркешевич кечетен бери Акманга барып алып кичинекей бала менен терешип, эми өткүр сиздин эң кичүү балаңыз менен жашташта. Өзүңүздөн кетип аябай асылыптырсыз, зыяны тийип атат дегениңиз аргасыз жылмайттырды да мени. Болуптур, өткүрдүн көп болсо зыяны жалгыз Ташиевке тийип жатыптыр. Сиздин зыяныңыз бүтүндөй өлкөгө тийбедиби, унутуп калдыңызбы? Атамбаев экөөңөр биригип алып кимдерге гана зыян кылбадыңар экен? Өлкөнүн түбүнө жети жаздап эбегейсиз зыян кылбадыңарбы? Дал ушул эл түп тамыры менен каршы болуп жаткан парламентке итибай чотубай тамга тааныбаган криминалдар, билимсиздер, союклар, айрым депутаттардын көңүлдөштөр кимдер гана келген жок. Баарына сиздин салымыңыз бар. Парламенттик өлкө болобуз деп добуш сатуу, алдыңкы орундуктарды сатуу баары сиздин колуңуз менен башталбадыбы? Болбосо ушул убакытка чейин болду беле. Азыркы бийликтегилердин абакка түшүп тозоктон өтүшүнө сиздин чоң салымыңыз бар. Сизде Атамбаев камардын алдында айткан сөзүңүз эсиңиздеби? Атамбаевка Келдибековду, Бабановду, Ташиевди, Садыр Жапаровду, Тулеевди жыгып бердим, бирок ал ушул жакшылыкты билбей мени да каматканы турат деген ким эле? Албетте сиз. Мени Ташиевдин телеканалы жамандап атат дегениңизди кантейин? Ташиевди сизге тиешелүү деген телеканал, гезит, журналдар күнү түнү жамандап, ошол редакцияда иштеген журналисттер соц тармакта айлап жылдап шыбап, бизди кошо шылдыңдап, архивден баарын тапса болот, абийир алдында моюнга алыңыз. Сиз азыркы президент Садыр Жапаровду колдобой, Кумтөр маселеси каралып атканда Атамбаевдин сөзүн сүйлөгөн маектериңиз менде сакталуу. Анан эле Конституцияны сизге жаздырбай койсо экөөңөр келише албай концертиңер башталды. Шөлпөйүп алып Атамбаев азамат экен, бардык чокту сиздин колуңуз менен карматты. Жаш баладай болуп айткан аткарып аттыңыз, өзүңүздүн эле инилериңиз, кабинетиңиз жанаша турган саясатчыларды коридордо кучакташып, залда тепкилеп, саясий оюндун көркүнө чыгардыңыз го. Жараткан бар таразалап туруп, Атамбаевди түрмөдө кармап турат. Ош окуясы боюнча сиздин күнөөңүз бар экен, элдин баары айтып жүрүшөт. Муну Жылыскан Жолдошева айтса эле чок баскандай бакырып тура калчусуз. Убактылуу өкмөт түзөө салып өлкөнү башыңарга кийдиңер, абаса. Дагы бир окуя, Таш көмүрлүк атамекенчи депутат баланын чак түштө атылып кетишине да апасы редакциялардын баарын кыдырып маек берген. Көз жашын көлдөтүп боздоп ыйласа да бүтүндөй редакция ыйлап жанына тура албай койгонбуз. Сизге барса балаңды тааныбайм деп коюпсуз. Текебаев эле кылды деп байкуш баланын апасы сизди бүгүнкү күнгө чейин каргап жүрөт. Өлгөн адамга криминал деген ярлык тага салып ал, өлүмдү мойнуңузга албай жүрөсүз. Сиздин мойнуңузда өлкөнүн ушул абалга келиши, көп кишинин сынган тагдыры, өлкөнүн чөгөлөгөн абалы баары бар. Ошондо ким зыяндуу, сизби же Өткүрбекпи? Ал жигит жамандасаңыз деле эч нерсе дебейт, бирок балаңыздай балага асылып, кесиптешибизди тепкилеп, талкууга салып берип, шайлоонун алдында программаларыңызды айтпай бирөөнү жамандаган көнүмүш адатыңыздан кутула албай жүргөнүңүз өтө өкүнүчтүү. Сиз акылыңызга келбедиңиз го. Темирбек Эшимбеков, ар бир чарчы метр жер протокол менен бекит, ошол протоколдор менен чек ара талаш жерлери бүткөндөн кийин баарын чогултуп келишимге өтөт. Садыр Жапаров келишимге өтпөм, 4 көчөнү кайра карайлы Мадумаровдун кол койгонго укугу жок болчу. Аны 2009-жылы эч ким Худжан шаарына жиберген эмес. Чек ара маселесин президент, өкмөт анан парламент гана чечүүгө укуктуу. Сабаттуу саткын Мадумаровдун койгон колу жараксыз, мыйзамсыз деп Рахмон менен талашып жатат. Рахмон болсо жок, бул протокол жокко чыкпайт, 12 жыл мурда кол койгонсуңар, бул жер биздики деп атат. Эгер Садыр Жапаров макул деп келишимге өтүп кетсе, 4 көчө тажиктерге кетти дей бергиле. Ошондуктан бул протоколду жокко чыгарып, 4 көчөбүздү кайтарып ал, Садыр Жапаровго Кудай күч кубат бере көр деп тилегиле баткендиктер. Болбосо Лейлек анклавда калып кетет. Текебаев Алабукада агынан жарылды. Менин фамилиям Текебаев, атамдын аты Чиркеш. Өз атым Өмүрбек, арабчада, англисчеде, орусчада эмес, накта кыргызча аттар. Кыргыздын ат коюу маданияты анын улуттук маданиятынын бир бөлүгү. Теке деп мени кемсинтип, шылдыңдап басынкысы келгендер кыргыздын тарыхын, маданиятын билбеген адамдар, же булар кыргыз экенинен уялган, намыстанган маңкурттар. Кыргыздар мал жандуу эл болгон. Ар кандай аттардын арасында Арстанбек, Жолборс, Козубек, Текебай жана башка аттарды да коюшкан. Мен кыргыз экенме? Текебай чоң атам, Чиркеш атам менен сыймыктанам. 2000-жылы мен президенттик шайлоого катышканда жакында эле мамлекеттик катчы болгон Чолпонбек Абыкеев өзүнүн Аалам гезитинде мени сындап кокусунан Текебаев президент болуп калса, чет элге барса фамилиясы Козлобаев экен, отчествосы Состыкович десе уят болобуз деп жазган. Мына бүгүнкү бийликтин кыргыздын тарыхын, маданиятын, каада салтын түшүнүү деңгээли. Мына ушундай адамдар бүгүн Кыргызстандын идеологиясын аныктап, маданияты менен иштеп жатышат, деди Өмүрбек Текебаев Алабука
Баевка жергесиндеги шайлоочулар менен жолугушууда. Ала Букадагы шайлоочулар менен жолугушууда бир жаран Текебаевка интернетте популярдуу болуп жаткан теке ыры жөнүндө суроо узады. Ага Текебаев мындай жооп берди: иште жигит иште, иштеп туруп тиште, көңүл бургун ишке, жетесиң жеңишке деп жататырда. Биринчиден бул ыр заманбап стилде жазылыптыр. Экинчиден мазмуну биздин партиянын программасына үндөш экен. Үчүнчүдөн ырдын аты Теке, партиянын лидеринин аты менен уйкаш экен. Кудай берген моментти шайлоо алдында пайдаланбай коймок белек. Партия лидери Текебаев менен жолугушууга келген ала букалыктар алдыдагы шайлоодо ата мекен партиясынын колдошорун убадалап, Текебаев баш болгон талапкерлерди жылуу узатышты. Булак Чындык медиа. Равшан Жээнбековго боштондук соттук отурумда жаңжал чыкты. Бишкектин 1-май райондук сотунда Алмазбек Атамбаевга карата соттук отурум уланууда мурдагы президент сотко жеткирилген жок. Сотто жаңжал чыкты. Сот залына айыпталуучулардын тарапташтары жана жакындары чогулуп, Равшан Жээнбековго боштондук деп кыйкыра башташты. Судья Азирет Медеров жалпы амалдоо каражаттарынын өкүлдөрүнөн видеого тартууну токтотууну суранды. Мындан тышкары судья сот залында адам өтө көп экенин, айыпталуучуга орундар жетишсиз экени белгиленди. Бирок сот аткаруучулар элди тынчта алган жок. Мындан улам эл нааразы болуп, айыпталуучуну Ирина Карамушкина соттон кетүүнү сунуштаган. Анын айтымында сот 3 жылдан бери айыпталуучуну шылдыңдап келет. Кийинчерээк колдоочулардын көбү сот залынан чыгып кетишкен. Фарид Ниязов бардыгын соттун залдан элди чыгаруу боюнча мыйзамсыз талабын аткарбоого чакырды. Эске сала кетсек, Алмазбек Атамбаевга карата бир нече кылмыш иштер, анын ичинде 2019-жылдын 7-8 августунда Кой Таш айылында болгон башаламадды коррупция жана кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштыруу боюнча кылмыш иши козголгон. Ал ошондой эле түрк жарандарына мыйзамсыз паспорт берген. Андан сырткары 2020-жылдын октябрында массалык башаламандык уюштурган деп айыпталган. Булак Кактус медиа. Ысык көлдө УКМК кызматкерлери үчүн 4 кызматтык үй курулду. Инфраструктураны өркүндөтүү жана куруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында УКМК кызматкерлери үчүн тийиштүү шарттарды түзүү боюнча иштер улантылууда. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынан кабарлады. Билдирүүгө ылайык, Ысык көл облусунун Жети Үз районундагы Кызыл Суу айылында 4 батирлүү кызматтык үйүнүн курулушу аяктап 2021-жылдын 3-ноябрында пайдаланууга берилди. Батирлерди пайдаланууга берүү аземинде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Кожоев, Жети Үз райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Руслан Миматкулов, мамлекеттик комитеттин кызматкерлери жана ветерандары катышты. Кызматтык үйлөрдүн курулушун подрядчы Мега Профит жоопкерчилиги чектелген коом жүргүздү. Булак Адам медиа. Ырчы жана маданияттын отличниги Дайыр Исмадияров Instagram баракчасына баланы тизесине отургузуп унаа айдап бараткан видеосун жарыялады. Жарыяланган постто окуя Ош облусунун Өзгөн районунда болгону айтылган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бул жүргүнчүлөрдү ташуу эрежесин бузуу экенин билдирди. Мындай аракеттер жол кыймылынын эрежелерин бузууга жатат. Бул боюнча жаранга тиешелүү чара көрүлөт деп кошумчалады ведомстводон. Эскерте кетсек, мындай аракеттер үчүн мыйзамга ылайык 3000 сом өлчөмүндө айып салынат. Булак медиа центр. Таза жеңиш Айпер Медет кызы дүйнө чемпионатын жеңиш менен баштады. Белград шаарында 23 жашка чейинкилер арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунун 3-күндүк беттештери Бишкек убактысы боюнча саат 15:30 старт алды. Дүйнө чемпиондугуна 76 кг салмакта катышкан кыргыз балбаны Айпер Медет кызы алгачкы жүрүшүн 1-8 финалда баштады. Анда ал эквадордук Розангела Ариас-Ковалдес аттуу балбан менен кезгелди. Биринчи бөлүктө Айпер Медет кызы атаандаштын артына өтүп 2 упай алды. Андан кийин Айпер Медет кызы атаандашын далсын жерге таза басып жеңишке жетти. Булак медиа центр. Кальмар оюну сериалынын стилинде кечеде атышуу болуп 8 киши өлдү. Панама өлкөсүнүн Санта-Ана шаарында Кальмар оюну Игра в кальмара сериалынын стилинде кечеде атышуу болуп 8 киши каза болуп, дагы бир нечеси жаракат алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, каргашалуу окуя 29 октябрда болгон. Атышууну 2 жаат болуп урушуп жаткан кылмыштуу топтун мүчөлөрү ачкан деп болжолдонууда. Жалпысынан атышуу учурунда 5 киши окко учуп, дагы 3 адамдын сөөгү жакын жердеги таштанды челектен табылган. Булак Коом пресс.